Албетте ар бир аял заты ичи чыкпай жалпак болгонду жактырышат. Айрыкча келбети келишкен айымдарды көргөндө кээ бир кыздардын саамга маанайы чөгө түшөт. Жаш өзгөчөлүк, жашоо образы, дененин түзүлүшү өзүнөн кабар берип турат. Бирок бардыгына эле бирдей рецепт жардам берет деген туура болбой калса керек. Ошентсе дагы ичти тартуунун кээ бир ыкмаларын сиздерге сунуштайбыз. Жөнөкөй процесс. Эң жөнөкөй сагыздан баш тартыңыз. Сагыз чайноодо энзимдер бөлүнүп чыгат. Анан организм иштетүүчү азыктар ашказанга барбагандан кийин бир канча убакыттан кийин абдан ачка болгонду сезесиз. Ачка болгондо адам тамакка катуу тою алышы мүмкүн. Ошондуктан тишиңизди тазалагыңыз келсе, жаныңызга тиш щеткасын жана тиш пастасын салып алып жүрүңүз. Же болбосо тишиңизди жөнөкөй суу менен чайкап коюудан өтөрү жок. Тузду азайтыңыз. Тузду азайтам деп тамактын тузун гана аз салуу эмес. Кеп көмүскө тузда да болуп жатат. Көмүскө туздар тез татымдарда көп болгондуктан тез татым тамактарынан баш тартканыңыз оң. Майонез, кетчуп жана башка ушуга окшогон жарым фабрикаттарда туздун көлөмү абдан көп болгондуктан ичеги карындын иштешин абдан начарлатат. Туз организмде сууну кармап, иштин көбүшүнө алып келет. Андан сырткары туздун көптүгү көздүн астындагы шишиктерди пайда кылат. Анын кесепетинен адамдар өзүнүн курагынан эрте улгайыңкы көрүнүп калат. Кандагы канттын көлөмүн камсыздай турган азыктарды жеңиз. Канттын көлөмүн камсыздай турган азык дегенде эле шоколад же таттууларды элестетпеңиз. Мисалы авокадонун ширеси же ушуга окшогон мөмө жемиштердин ширелерин кант кошпой эле ичиңиз. Ал биринчи кезекте кандагы канттын көлөмүн калыбына келтирип, экинчи жагынан ачкачылыкты бир аз унуттурат. Негизи эле таттууга жакын болсоңуз, кандагы канттын көлөмү түшүп кеткендиктен болот. Андай учурда сүт азыктарын, кургатылган мөмөлөрдү, фасоль, кара нан жегенге аракеттениңиз. Белок, углевод жана клетчатканы туура бөлүштүрө билиңиз. Мисалы, сиз тарелкага бир порция тамакты сала турган болсоңуз, анын 50% клетчаткадан турушу керек. Башкача айтканда, чийки, жашылча жана көктөр. 25% белок, балык, эт, козгарын ушул сыяктуу. Жана 25% углевод, нандан, өсүмдүктөрүнөн турушу шарт. Бирок майлардан да баш тартпоо керек. Майларда май кычкылы болгондугу үчүн ал организмге пайдасын гана тийгизет. Бирок азыраак өлчөмдө.